Саламатсыздарбы, эфирде Пирамида патруль программасы. Жүзеки кызматына Чүй менен Ибраимова көчөсүнүн кесилишинде мотоциклге катышкан жол кырсыгы катталды деген маалымат түшөт. Аталган жайга барганда окуя башкача болуп чыкты. Аны ошол жерде турган күбөлөр мындайча түшүндүрүп берди. Светофордо мына азыр 3 свидетель мына тосуп келди. Жашыл күйгөндө келатса булар баянилер бияктан учкан бойдон кетип турду. Мына мунун алдыңкы фарасын жулуп, ошол токтобой туруп степпей кетип калды. Как обычно. Азыр келиши сөгүнүп атат, коркутуп атпайбы булар? Мына балдарды. Ким сөгүнүп атат? Мына баяний формадан атын айтпай атпайбы? Эмне коркутуп атабы? Сөгүп мына уруп калган коркутуп атпайбы, мына бир свидетель. Сиз свидетельсиз? Мен начальник болом мен. Аймакта да? Первый стоял, получается, зеленый свет загорается, мы начинаем движение. Мерс, это белый, вот. Он на всей скорости на красный свет пролетает, естественно, цепляет мопедиста. Вот мы успеваем оттормозиться, пропустить, его цепляет. Я разворачиваюсь и за ним. Вот. И получается... БПС, да? Сейчас? Вот. Они увидели, что я догнал его на Советской, говорю, остановись. Вот, видео есть все полностью. Он как не реагирует. Уезжает, угоняется от меня на красный свет, естественно, я оттормаживаюсь, догоняю, и ребята, он поворачивает на тот уголок Молдов вверх, по одностороннее движение. Я уже за вашей машиной, и вместе мы поднимаемся. Догоняем, они его останавливают, я уже туда. И приезжаем сюда. А паренек в шоковом состоянии хотел за ними погнаться. Ну, уже ему не вариант. Он вот трясет меня, я не знаю, как он... А он сейчас что вам говорит? Угрожаете? А? Кто? Водитель на Мерсе. Ничего мне не угрожал. А смысл? Нет. Угрожать? Пуганый уже. Вот. Так что вот так. Просто ситуация, секунда раньше влетел бы в меня Форика. Мы бы там же вдвоем бы к ангелам бы ушли бы, сразу же, моментально. Он пронесся на хорошей скорости, я не знаю, за 100 точно. Вот. Как он увернулся, и мы успели оттормозить. Водителя где? Он, да? Ошол жерде тургандардын сөзүнө таянсак, уну айдап бараткан айдоочу мотоциклды жөлөгөндө ал качып барып жерге кулап түшкөн. Аскер кызматында иштеген адам аны коркутуп, сөккөнүн дагы айтышты. Нормально? Я нормально говорю. Водитель Мерса где? Документтер бар? Бар. Бербейсиз документ. Айдоочу бөлүңүздү. Жаш кызматкердин айдоочулук күбөлүгүн сураганда ал азыр деп издеп баштады. Айдоочу ишти созбой эле тез арада кыргызча чечүүгө аракет кылып жатты. Бирок тилеги ишке ашкан жок. Акыры эки тарап тең окуянын чоо жайы боюнча түшүнүк кат жазып жаткан. Ошол эле убакта ал жерден алыс эмес жерде дагы бир жол кырсыгы катталды. Биз ал жерге дароо жетип барып, окуянын төркүнү кандай болгону тууралуу кызыктык. Документтериңизди берип койсоңуз, багес. Сиз документтериңизди берип койсоңуз? Кана документтериңиз? Айдоочу көлүк техника. Все, багес. Сиздин аэропортко экен. Байкелер, антпелер. Что там? Просто убери крыло. Шалтырайсызда. Все, мы сняли. Нормально. Ал жерге жеткенде БМВ унаасынын артынан Honda Fit үлгүсүндөгү унаа сүзүп салганына күбө болдук. Биз барганда эки айдоочу өз ара сүйлөшүп бүтүрүп, көрөлү деп аракет кылышты. Эки айдоочунун өздүк документин текшерип жатышкан. Ошондо Fit унаасынын айдоочусу менен жол сакчысы сөз талаша кетишти. Техпаспорт данныйын жасап алсаңар. Жок, байкесин мен сизге бере албайм, сиз кечип коюңуз. Жок.
техпаспорт данныйын жасауыңар трал менен алып кеткиле, мен айдабайм машинаны, эч ким Сиз айдабайт. айдайт деген жоксуз байкеси. Ооба. Сиз айдап Сизге документтериңизди бере албайм мен байкеси. Жок. Конкретно уже дальнейший уже сот чечет. Сотко өткөздүк, сот менен чечебиз. Байке, сиз кечирип коюңуз. Бирок мен сизге азыр автоунааңызды алып барып штрафстанкка алып коелуп. Анан кийин ошол жактан мен сизге протокол. Жок, мен уксаңыз. кылдыңыз. Жок, учурда. Мен сизге техпаспорт менен айдоочулук куәлигиңизди бере албайм. Сиз кечирип коюңуз байке. Себеп? Мен сизге айтып атам, азыр буну. Жок, себебин түшүндүрүп берип койсоңуз. Себебин түшүндүрүп атам сизге дады жок байке. Мен кайталай бербейм байке. Жаңы эле мен сизге түшүндүргөм. Мен дагы бир жолу түшүндүрбөй эле коебейм байке. Жок, дагы бир жолу түшүндүрсөңүз? Акырын сүйлөсөңүз, мен папуга эмесмин байке сизге. Улам түшүндүрө бергенди. Байке, алды маскаң чечинип, түшүнүп. Бул айдоочу камерага кайрылып, инспекторлор туура эмес иш жасап жатканын айткысы келди. Анын айтуусу боюнча жол сакчылары документти көпкө кармап турууга болбойт экен. Сотрудники ГИБДД отрицают то, что я нарушил правила движения, дорожного движения, да? Бирок мен отрицать эткен жокмун. Бул нерсени мен сүздүм, ачык сөз, дос, туурабы? Сүздүм. Базар жок, алып барсын, алып барчу жерине. Мен документин берип койсун. Мен документин алар бериши керек, укуктуу да, просто. Түшүнбү? Туурабы? А неге мен документин ГИБДДдын сотрудниктери бербей атат? Ушул суроо да. Жигиттер, мен интервьюну бердим, уже, короче, до конца сот как решит, ошондой кылат. Жигиттер, мага документимди, паспортум менен правомду эле берип койгула, жигиттер, мен не дейсиңер? Бүт жагынан. Сиздин паспортуңузду биз алган жокпуз. Сиз алып олдуңуз. Паспортуңузду бизге Чоң жигит, сиз алып олдуңуз. байкеси. Сиз алып олуп бербей атасыз. Сиз алып. Маяка бери тарт. Сен документиңди, менин документимди ишин алып олуп бербей атасың. Байке, биринчиден ДТП. Жок, ДТП кылдым, мен мойнума алам. Машинаны штрафстанкка токтот. Бүт барын кыл. Конкретно протокол толтур. Мен документимди берип кой колума. Мен колума документимди берип кой, протокол толтур. Биздин ГИБДДдын протокол толтуруш керекпи? Протокол толтуруш керек. А эмне себептен сиз мага документиңизди бербей атасыңар? Штрафстанкка алып барып токтотобуз азыр. Мен артына отурам. Кийинди кабарабыз, бүт барын алабыз. Бул жаран карганын көзүн чукпайт деп милиция кызматында иштегенин кыйытты. Бирок анысы өтпөй калганга Убайтур ачууланып кетип, сөгүнө баштады. Эмне коркуп атасыз? Мен тергөөчүсүң. Коркпалдың. Тартып сүйлөңүз. Колуңузду тартып сүйлөңүзбү? Папуңуз сизге. Кимсиз байкеси? Эч ким эмесмин. Давай оформлять этпейсиңби? Улуйсуңбу? Ишиңди кылчы. Не турасың берден? Карап. Эмне союнуп атасыз? Жумушуңду аткар. Кыл. Оформлять эт, бол бат-баттан. Мен шашылыш. Указать этпей эле болуңуз байкеси. Сиз указать. Болчу бат-бат. Байке, эмне союнуп атасыз? Бат-бат кылчы. Байкеси, эмне союнуп атасыз? Оформлять эт дейм. Жок, байке, этип атпайлы байкеси. Кана документин, протоколун кана, протокол. Кана протокол, кана понятой. Понятой, протокол. Мага толтуруп берип койгон. Эртерээк протокол толтуруп бергиле деп сабыры кеткен айдоочу тартип сакчыларын шаштырып жатты. Ага инспектор эвакуатор күтүп жатканын айтып, эмне себептен турганын түшүндүрдү. Эртең мен ГУДдан ошактан чечип алам. Байке, чечип алыңыз. Сиз кыйын турбайсызбы? Сотрудник турбайсызбы? Жок, сотрудник эмес. Ленинский районунда сотрудник деп жаптанда сыгып атасыз го байке? Кандай сыгымдыңыз? Ачык андуулук алдырбаңыз. Эмне болуп атасыз? Эмне сиз деп анчалык. Коюңуз байке, андай кылбаңыз. Узаттыкка чын калганыңарга силерге мен 1000 мерте ыраазымын. Мен документтерим протокол толтур. Машинаны трал менен алып кет. Байке, сиз. Жок,
Эмнени күтүп атсыңар? Мен силерге мойнумду алып атам. Сүстүм, талкаладым, масмын, иштим. Протокол толтур да алып кет машинаны. Сага эмне келет? Байке трал келет да, турсаң. Мен күтө албайм. Мен күтө албайм. Бул жигит кызыл кандуулукка алдырып койду. Бир туруп биздин чыгармачыл топко дагы тийишти. Аңгыча жардамга чакырылган жол кырсыктарын тескөө боюнча инспектор дагы келип калды. Тура эмес иштеп атат. Мага документин лично колума бербей атасың. Неге силер мени качып кетет деп ойлоп атасыңарбы? Мен качып кете турган болсом, мен туруп качып кетмекмин, туурабы? Жигиттер. Лично мына муакта сотрудниктер документтерин баарын алып алып бербей, өзүнүн оюндагыдай максатын ишке ашырып атат да. Конкретно мен мойнума алып атам бүт нерсенин барынчы. Бирок туура эмес да, мойнуга алып аткандан кийин документтерди алып алып, еще кол бутту кайрып, мушташ эмет. Эмне үчүн алышты? Сиз эмне кылган үчүн алды документти? Мен нарушать эткеним үчүн алды. Тура нерсе үчүн. Тура мен мойнума алам, нарушать эттим, ичип алып айдап сүзүп алдым машинанычы. Документтеримди алып алып бербей атат да. Алардын мыйзамында эмес документтерди алып алып бербей коюш. Баарын мойнума алам, болгону документтеримди колума карматкыла деген сөздү кайталай берди. Анан ал баарына буйрук берип, үстөмдүк кылганын токтоткон жок. Тартип сакчылардын аралыкты сактаңыз деген сөзүн такыр тоготпой маңдайына туруп сөгүп жаткандыгына байланыштуу колун кайрганга туура келди окшойт. Ал эми биздин чыгармачыл топко ушул жерин кесип салбай чыгаргыла деп суранды. Неге мага базар жок? Тартып алдыңбы? Полный тартып алдыңбы? Эртең тартып албасаң, эртең видеодон чыкпасам мен чын сага да жалоба жазам. Улуттук коопсуздук кызматында иштеген тааныштары тартип сакчыларын шаштырмак турсун, тескерисинче кыргызча бүтүрүү жолун издеди. Бирок камера тартып жаткандыктан андай кадамга жол берилген жок. Там еще железо тоже помяло, 100%. Но он молчит, я что не заметил. Өчүрчү камераңы, Вася. Маклевали. Не бойся, могут оставить, покрасить все. Но там еще железо пострадало. Удар в железо. Чего не надо? Он молчит, что я виноват. Я ударил. Я в него ударил. Он меня ударил. Правильно? Он ничего не говорит. Он здесь сейчас стоит. Биринчи билдирүү боюнча дагы иш бүткөн эмес. Окуянын башындагы аскер адам менен буйрутмада иштеген мотоциклдин айдоочулары болуп, наркология борборуна бет алдык. Баягы төртөө ичкери кирди. Ак халатчандар 4 айдоочуну тең текшермек болуп, четинен текшере баштады. Ал эми 4-чү айдоочу атайы трубканы үйлөбөй турганын билдирип, ичимдик ичкенин дароо моюнга алды. Анын айтымында ал бул жерге көп жолу келген имиш. Его не надо тут, не так видно, вы так оформите. Я же вам говорю, можете оформить. Я вас часто бываю. Зачем? Текшерилгендердин 3-өө таза чыгып, бир гана Honda Fit унаасынын айдоочусу спирт ичимдик ичип алганын тастыкталды. Бул жерге келгенде кара футболкачан жигит телефонун жоготуп алганын эстеди. Такыр болот. Неге сага такырышты? Балким силер алып койдуңар. Сен соктан эмне көрүпсүң?
Окуяга тиешеси бар деген 4 унаанын бири калбай айып короого токтотулду. Ал эми Honda машинасынын айдоочусуна 2 айып кагазы толтурулса, Mercedes-Benz унаасынын айдоочусуна 3 протокол толтурулду.